Ардактуу замандаштар, биздин үйүбүзгө, биздин жарык студиябызга эң бир мыкты инсандарыбыз келип орун тапты. Дал ушул ырыстуу конокторубуз менен, ардактуулар менен тааныштырабыз. Андан соң алардын жандуу чыгармаларына, бир талантына көп болобуз. Анда тааныштыралы. Ооба, демек бүгүнкү конокторубуз ким деп турган болсоңуздар, элдик таланттар, эл ичинде өнөрүн тартуулап, элдин алкышына арзып келе жаткан жаш бир өнөрлүү инсандар келген. Демек бизде конокто Амирбек Чаров агабыз, Зейнеп Жунусова эжекебиз жана ошондой эле Адылбек Мамаев агайларыбыз бизде конокто. Көргөнүңүзгө кубанычтабыз, Кош кутматаңыздар келипсиздер. Кандай келип алдыңыздар? Маанайлар жакшыбы? Жакшы салып турдуңуздарбы? Эми алгач эркин микрофон, башынан баштап четинен тааныштырып, өзүңүздөр жөнүндө эл менен амандашып алсаңыздар болот. Келиңиз агай, сизден баштайлы. Мен Чаров Амирбек, Кара Суу районунун Жаңарык айыл өкмөтүнүн Жаңартыгын айылынан келдим. Эжеке. Мен Жунусова Зайнап бүбү, Алай районунан Жаңарык участкасынан келдим. Жаңалай айыл өкмөтүбүз бизде. Мен азмаз бир аз окуганмын, бирок бул биздин таланттарда элдик таланттар деп аталат. Биздин группабыз 2021 жылы ноябрда түптөлгөн экен. Мен аралашканыма бир жарым айда эле болуп калды. Бирок угуп эле жүрөм, анан ырдап деле чыккан эмес элем. Бирок буларга аралашып жүрөм. Биздин эмеде группада аранжировщиктер бар, аткаруучулар, акындар, төкмакындар, музыканттар, кыскасы көп кырдуу таланттар. Пародия жазгандар да бар, аткаруучулар көп. Баш этеги бир 100ге жакын адам бар. Бизге эгерде кошула турган болсоңуздар 79 65 083 30 03 деген номерге кайрылсаңыздар болот. Барекелде. Агай келиңиз, өзүңүз жөнүндө маалымат айтып. Мен Мамаев Адылбек Акунович, Жаңалай айыл өкмөтүнөн келдим. Өзүм мектепте завхоз болуп иштеймин. Ушул талантты сүйгөндүгүмөн, талантты баалагандыгыман өзүм ушул ырсыз тура албаймын. Ыр менин өмүрүм деп эсептеймин. Дайыма ушул ырдап жүрүп көңүлүмдү ачамын. Барекелде. Сонун эми телекөрүүчүлөргө дагы маалымат берип өтөлү. Кесиптеш, тандалган таланттуулар деп жогоруда биздин эжекебиз айтып өткөндөй эле, бул тандалган таланттуулар деген атайын бир группа бар экен. Ошол группага Кыргызстандын булуң бурчунан 7 аймагынан таланттуулар кошулган экен. Ошол таланттуулардан бизге бүгүн конокко келип отурган чагы десек болот. Демек эми албетте жакшы бир музыкалар менен сонун бир маек болот деп ишеничтебиз. Эми ошол группага кантип кошулуп калдыңыздар, ошол боюнча Кимдер башында кимдер турду көч башында дегендей? Көч башында Бурулкан деген кыз, фамилиясын да жакшы билбей, бири-бирибизди жакшылап көрө элекпиз. Бирок группада аябай сүйлөшөбүз, бир тууган болуп жакшынакай. Анан мен мисалы үчүн мага жаккан бирөөлөрдү кел деп ушул группага кошуп алам, же болбосо Адылбек кошот, же Амирбек кошот. Ошентип Бурулкан менен байланышып кошулуп алып эле анан ырдап, чорлоп жүрөбүз. Кимде кайсыл таланты бар, ошолордун баарын көрсөтүшкө аракет кылабыз. Өзүңүз канча болду кошулганыңызга? Кантип кошулуп калдыңыз? Өзүм кошулганга 1 айдан гана ашты. Мен өзүм, мага окшогон каарылар да бар, 72 жаштагылар да бар. Мен 67 жаштамын. Кудайга шүгүр, небре чөйрөгө чейин жетип калганмын. Барекелде. Ушундай жашта ырдап жүргөнгө жеткиргене Кудайга чексиз шүгүрлөрдү айтабыз. Агайлар, сиздердин кошулганыңыздарга кандай болду? Кантип кошулдуңуздар? Ким аркылуу бул группа бар экенин? Ким сунуштап калды дегендей? Мен деле мына Зейнеп аркылуу кошулуп калдым. Зейнеп жамал айтып, экөөбүз макулдашып киргизди. Менден мурдураак кирди. Андан кийин эле мен кирдим. Агай, сизчи? Мен эми мындайча айтканда, эсимде деле жок, жай айы болсо керек былтыр. Ошол Гүлчөгө кайрымдуулук концерт коюп бардык эле. Ошол жерде ырдап неме кылгандан кийин менин номурумду бирөөлөрдөн алганды. Ошол Бурулкан деген кыз Россияда, Питерде жашайт, иштейт. Ошол кыз түптөгөн экен. Ошол кыз менин номурумду кошуп
Кой анан бир күн телефон чалып калды. Агай, сиз ырдайт экенсиз, биздин группага кошулбайсызбы? Биз дагы ушу келечекте ушул жети областты кыдырып концерт коелук, өзүбүзчө элден чыккан таланттууларды, көмүскөдө жаткан таланттууларды алып чыгайлык деп звонок кылып сүйлөшүп анан макул дедим. Менде дагы ушу ырчы эжелер бар, карындаштар бар. Ушуларды дагы кошоюн анда деп Зейнеп эжени мен кошконмун чындыгында. Зейнеп эже бул Амирбек аны кошту. Эми Кудайга шүгүр бизде бир канча десем бир 800дөн ашык адам бар. Ой. Негизинен алганда. Эми ушул Негизинен алганда. Кудай кааласа, буйруса мына ушул кыз жакшы группаны түптөдү. Келечекте ушул ар бир областтын ар бир айыл кыштактарына барып, ким каерде жашайт, кайсы таланттуу, мисалы ошо группадагы Жалал Абадтан болсо, Жалал Абадтын өзүнө барып, кайсыл айылы, ошо жерге барып концерт коебуз. Ушундай концерттерди уюштурабыз деген ниеттебиз биз. Баракелде. Негизинен алганда. Ниетиңер орундалсын. Эми жогоруда айттыңыз да, агай, мен бул ыр чыгармачылык жашоомдун бир бөлүгү. Мен ырсыз жашай албайм деп айтып калдыңыздар да. Менимче группадагы бардык эле баягы мүчөлөрдүн баарысы менимче ошол чыгармачылыкка жан дили менен, баш оту менен киришкен адамдар деп эсептейбиз да. Анда ошол жакшы бир чыгармалардан угалыбы агайлар? Эжекелер кандай дейсиздер? Эже баштап берсин, эми кыздын курчашын. Кайсыл чыгарманы аткарып бересиз эжеке? Мен Жумамүдүн Шералиевдин Анда сен деген чыгармасын аткарып берейин. Кеттик. Кана? Алчадай жүзүн мөлтеткен, апамдан башка өппөгөн, ала жасайган чырпыктай, анда сен 15 жашта элең, анда сен 15, анда сен 15, анда сен 15 жашта элең. Acarın жүрөg өттөгөн, айталам кантип сөз менен, аспандайдай толушуп, анда сен 20 жашта элең, анда сен 20, анда мен 20, анда сен 20 жашта элең. Çalgını kanatqa, 30'ga geldik zamantta, Jaynuda çolpon öçkünçö, Jaş gezler kalat kayakta, Jaş gezler kalat, ulan gez kalat, Jaş gezler kalat kayakta. Tağıp kanatqa, 740 zamantta, Gülgünde şamday gülgünde, Gülgün gez kalat kayakta, Gülgün gez kalat, Jaş gezler kalat kayakta. Biz alğa şaşağız, ulgayıp baracağız, Maymun çok süykün baldarga, Azır biz atta apağız, Azır biz atta, azır biz apağız, Azır biz atta apağız, Azır biz atta, azır biz apağız, Azır biz atta apağız.
баракелде эжке сонун мыкты деңгээлде аткаруу. Анан чындыгында таланттуу өнөрлүү инсандар мындай жаштыгында эле ошол шыгы байкалат. Анан жаштыгынан эле айтып калышат да, мен ошондой эле колума мындай ар нерсени микрофон кылып кармак алып ырдап жүрчүмүн дегендейчи. Анан ошондой мезгилдер сиздерде деле өтсө керек. Ооба, мен кичинекейимде мандолин ойнойт элем. Мандолин ойноп окуучуларым келатканда ушулар укса экен деп мандолин менен ырдап турат элем, олор көчөдөн өткөнчөчү. Өзүм чындыгында аракетим бар эле. Анан мынабу комуз менен аккордеонду ойной албадым. Себеби дегенде менин колдо пальцтарым туура эмес да, ошон үчүн түшпөгөн үчүн ойной албадым. Анан кызыгып окудум анча-мынча жакшы эле, бирок жакшылыктарда дайым бир нерселерге аралашып жүрөм. Айыл өкмөттө же болбосо майылда. Иш-чараларда. Мына өзү айтып атпайбызбы? Биз жаштыгыбыздан эле өзү билинип калат экен, сезип калат экенбиз депчи. Анткени баягы ырдоо дагы бул баягы жүрөктөгү бир чоң бир уютку да. Ал ата-энеден өтөт, генден өтөт, аны сезип деле байкап деле каласыз да, кийин баягы акыл эс тарткандан кийинчи. Андан кийин ошол билип калгандан кийин атайын ошо музыкалык окуу жайларга тапшырып, мен дагы баягы чоң бир ырчы болом деген кыялдар орундалды беле же андай кыялдар болбой калдыбы, ишке ашпай калдыбы, музыкалык билим алдыңыздарбы дегендей. Ооба, музыкалык билим алганмын. Мен 3 жыл гана окугам, мына Ниязалда, азыркы Ниязалда. Мен окуп биринчи курска иним алып келгенмин. Иним азыр заслуженный артист Бишкекте, жашы. 6 медалдын ээси, единый настройщик. Бирок мен аралашпай калдым да, мен жөн эле айылда болуп калдым. Себеби турмуш деген турмуш экен. Турмушка баш ийбесең айла жок, бала чакалуу болгондон кийин ошон менен аралашпай калдым чындыгында. Анан эми мына айылдык таланттарда же болбосо бир мероприятиялар болгондо аралашам сөзсүз. Аралашып жүрө берем. Демек үй бүлөңүздөр менен эле чыгармачыл таланттуу инсандар экенсиздер да. Үйүздө бар, келиним да оркестрде ойнойт, иним дагы ойнойт, Абдрахман Аширов деп Бишкекте. Бирок буякта да катышып турушат олор. Баракелде. Ал эми агай сизчи бул аспаптарды ошол бала кезиңизден эле үйрөндүңүзбү же кийин үйрөнүп калдыңызбы? Мен бала кезимден кызыкчумун. Айрыкча ырыспай калдырып, тыңгылдарына ушунчалык кул коюп окчумун. Анан кыялданат болчумун, мен да ушундай ойносом, ушундай ырдасам. Анан кийин аккордеон жок. Кийин 6 класстын окуп атканда бир комуз келип калып, ал комузду 6 классымдан баштап так черткем буларга. Анан бирөө үйрөткөн деле эмес, өзүм үйрөнүп алгам. Муну аккордеонду өзүм үйрөндүм. Аккордеонду качан үйрөндүңүз? Аккордеонду 3 балалуу болгондон кийин үйрөнүп, 90-жылдан баштап. 4-чү баламды төрөлөйүн деп калганда ошондон баштаган. 90-жыл ушу жай мезгилден баштап аракет кылдым. Жакшы, сонун агай, анда азыр кайсыл чыгарманы бизге аткарып берейин деп камданып турган чагыңыз? Азыр эми ошо Ырысбай Абдыкадыровдун бир чыгармасын аткарып берейин. Сонун болот агай.
жакшы күн көрсөм таң кала күнүң Баракелде агай. Бар болуңуз. Анан ушул баягы убакыт өткөн сайын, жаш курак өскөн сайын баягы ырдоого болгон мындай аракет, кыйынчылыктар мындай болобу? Добушка болгон кам көрүү деген, мисалы баягы небере чеберлер менен болуп атып, турмуш тиричилик менен болуп атып жогоруда эжекебиз айтмакчы. Кандай болот? Деги эле мындай үнүңүздөргө кам көргөн учурлар болобу? Башкача айтканда көпчүлүк баягы ырчылар айтып калат, үнүмө кам көрүп, таттууну көп жебейм, ошол эле семечканы чакпайм деген сыяктуучу. Кам көрсө болот эми, биз эми көбүнчө кам көрбөй калат экенбиз, муздак нерсени ичип коет экенбиз. Бирок ошентсе дагы баягы иш-чаралардын алдында мындай ырдай турган мезгилдерде ошондой болсо керек, э? Алдын ала даярданабыз, муздак нерсени албай, ичпей. Ооба. Эми Адылбек агай, сизге суроо узаталы. Жогоруда өзүңүз да айтып калдыңыз, ошол ырдоо бул чыгармачылык менен жашоомдун бир бөлүгү депчи. Анан өзүңүз да маданият тармагында бир канча жыл жетектеп иштеп калдым деп айтып калдыңыз. Мына ошолор боюнча кененирээк токтолуп өтсөңүз. Эми мен 2008-жылдан баштап ушу маданият тармагында иштеп калдым. Өзүм негизинен аккордеонду билбеймин, комуз черткенди деле билбеймин. Бирок мен ырчылык бул менин апаман өткөнбү деп калам да. Апам ырдайт эле, кошокчу эле. Ушул не көрүнсө көзүнө ошону кошуп кете берет эле. Ошондон анан апам анча-мынча ырларды үйрөтөт эле, ошононбу, апаман өткөнбү, ушу ыр мага ушунчалык дем берет. Мен мындай ачыгын айтам, капа болгон мезгилде да ушу бир ырдап, өзүм неме кылып кетем да. Кубат берип аласыз. Кубаттап, капа кылгым келбейт. Ошон үчүн жанагы бир немен СВС Турсуналиевдин сөзү экен, кимисиники ыр менин өмүрүм деп коет да. Мен ошол немени колдонуп постоянно ыр менин өмүрүм деп эсептейм да. Баракелде агай, эми жакшы бир чыгарма суранабыз сизден дагы. Кайсыл чыгарманы аткарып бересиз? Аракет кылып көрөйүн. Мен ушул апа жөнүндө эле ырдап берейин. Апалардын жакында мына 8 марты болду. Ушул март ичи жалаң эле ушул аял затынын майрамы. Ошондуктан ушул апа кем деген ырды ырдап коеюн. Кеттик анда. Жаш чагымды тил албай айтканымды, азабымды алай тарттың ак бакты чачтарыңды. Кеттим мен билим самап, бүттүнгө жолум карап, кең жайып тас малымды.
кеттим мен билим самап, бүттүнгө жолум карап, кең жайып тасмалымды. Kүйüttü hiç bilbegen, gün kalayın keçkirбеген, arka bel atabızdın, joktugun sezdirбеген, ajaldan güç gelse da, alamdı büt bersen da, almaşpaylı hiç kim meni. Ajaldan güç gelsin da, alamdı büt bersen da, almaşpayım hiç kim meni. Bayterek karanınız, bakıt nur jamalınız, Kudaydan ömür tileyin, kıyşaysam tayarımsız. Jaratkan ayan kılgan, paygambar bayan kılgan, beş jay tamanından. Jaratkan ayan kılgan, paygambar bayan kılgan, beş jay tamanından. Korgo dep el jerinde, tarbiya bergeninde, apakem kanti vaktay, ak sütün emgenimde, sol bosu asıl benim, jer sayıp başım benim, kaytaram emgenimde. Sol bosu asıl benim, jer sayıp başım benim, kaytaram emgenimde, kaytaram emgenimde. Баракелде, эң сонун студияда аткарып. Эми баягы бала бакыра бар, небере чебере бар дегендей. Анан алардын дагы ошол чыгармачылыкка болгон кызыгуусу кандай? Силердин ырдаганыңарды көрүп, силердин чыгармачылыкка, ыр дүйнөгө, ыр аламга аралашканыңарды көрүп, алар дагы вай чоң эне, вай чоң ата, мен дагы аралашсам, ырдасам деп, же өзүңүздөр байкап сезип калып, мындай колдоо көрсөтөсүздөрбү? Кандай негизи? Эми негизинен алганда бул мен мисалы менин кызым азыр 3-курста окуйт. Кыргыз тили адабият мугалиминде. Анан өзү журналистика болом деп кызыгып жүрчү эле. Кудайга шүгүр азыр мени тартып ырдайт. Шүгүрлөр болсун, чексиздер Аллахыма. Азыр бир жагы Ошпирим телестудиясында куттуктоо программасын алып барат, Нурзада Адылбековна деген кызым. Ошол мени тартып ырчы болуп кетип атат. Демек сиз колдоп гана турат экенсиз ага, чыгармачылыкка аралашасыз. Мындай ырда, анандай ырдасаң мындай болот, мынандай болсаң мындай болот деп мен гана үйрөтүп коем анча-мынча. Калган өзүнөн да нарагынан. Ал эми Зейнебечке сиздечи, балдарыңызда, неберелериңизде мындай талантты байкап каласызбы? Таланттар бар, баарында бар. Себеби атасы да музыкант болгон да. Менин күйөөм да музыкант болгон, эстрадада иштеп жүргөн, эгене экелер менен. Анан балдарым бар эле аккордеон тартат, комузда да ойношот, гитарада ойношот, кыздарым да комуз чертип ырдашат, бар эле жакшы аралашышат. Анан эми баягы
кечинекейинде бир балам шыпырын алып деле ойной берчилер даганыбыздачы. Биз өзүбүзчө чакан ансамбль болуп алабыз семейный. Онда атасы бардым дагы деп. Атасын өткөнүнө деле бир 20 жыл ашып кетти. Бирок балдарым баары ойношот. Бирок ошолордун ичинен мындай олуттуу чыгармачылыкка киришип, мен ырчы болом, мен деген мындай Кыргызга таанымал же болбосо элибизге таанымал ырчы болушум керек дегендер болгон жокпу эчке? Жок, андайлар болгон жок. Жөн гана хобби катары эле ырдап жүрүшөт. Бирөөсүн Язалга окутуп койсом, ала качып кетти. Турмуш деген турмушта. Ал кызым жакшы ырдайт, Пилектер менен Комузда окуган. Анан онун кийинкиси 85-жылкы балам бар, аккордеондо ойнойт. Комузда да аккордеондо да ойнойт. 77-жылкы балам да ошондой гитарада ойнойт, Комузда ойнойт. Бардык эле кыскасы аралашып. Анан эми өзүбүзчө чакан ансамбль боло беребиз үйүбүздөчү. Эч ким менен ишибиз жок. Анан бирөөлөр көңүл ачкысы келгенде келип отуруп кетишет. Биздиге келип көңүл ачышат да. Себеби дегенде музыкант деген жан дүйнөсү мындай ачык, көңүлдүү жүрө берет го. Ошон үчүн мен баарын прием кыла берем го. Ошон үчүн ал башка үйлөргө кирбей калгандай эмеспиз да биз. Ким келсе кабыл алып ошо менен кошо. Демек үйүңүздөрдө ар дайым ыр күлкү жаңырып турат экен да. Сиздер өзгөчө чогулгандай балдарыңыз менен. Мен иш кылганча ырдап ойноп жүрө берем. Анан бийлеп деле жүрө берем. Балдардан уялышты билбейм ачык эле. Балдарым деле көйнүп калган ошого. Анан эчке мындай ой кетип атат да, ошол убакта баягы чыгармачылыкка ошончолук кызыгуу болуп, анан биротоло үй бүлөнү деле чыгармачылыкты деле алып кетип, болушунча аракет кылып көрсөм болмок экен дегендей өкүнүчтөр болбоду беле? Сөзсүз болот. Жаштыгым деле чыгып кетсем болот экен деп ойлойм. Уже кеч болуп калды да, 67-ге чыгып атпаймбы? Укам иштейт, келиним иштейт, бир тууган эним. Анан мынандай кылайлы, андай кылайлы дейт, жок. Мен балдардан чалган жокмун. Күйөөм эртерээк кайтыш болуп кетти, анан ошон үчүн балдардан чалган. 5-6 балам бар да. Анан чыга албадым. Жашоо деген жашоо экен. Анан айылда бармын, арасында жүрө берем. Ооба. Ошо. Ал эми Амирбек агай, сизде кандай балдарыңыздан талантты байкасаңыз каршы болбойсузбу сиз деле? 5 балам бар, 3 уул, 2 кызым бар. Уулдардын ичинен ушу 3-чү уулум эң кичине уулум. Мен тартты ошо, калгандары кызыкпайт. Мен тартып ошо мен өзүм окуп алганына байланыштуу 2 окууну бүттү. Биринчи университетти бүттү, энергетик факультетин. Анан Бишкектен консерваторияны бүттү. Ошол уулум, кичине уулум тамада болуп чыкты. Ал ресторанда, тойлордо алып барат. Бар экен. Чыгармачыл инсан болууга, э? Муктубек Амирбек деп жүрөт, алып барып жүрөт. Россияда мигранттарым чакырып калат, Россияга барып алып барып той алып барып келип жүрөт. Эми дагы бир чыгармага кезекти берели. Зейнеп эжекебиз ырдасынбы? Мейли. Кайсыл чыгарманы карабыз? Ырдап берем. Комуздун коштоосунда эжеке кайсыл чыгарманы аткарып бересиз? Жумамедин Шералиевдин Угузчу бир сөз деген. Сабрина.
Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде болсо бүгүн дагы кадрлуу конокторубуз бар. Албетте элдик таланттар, өнөрлүү инсандар дагы бир тааныштырып өтөлү. Амирбек Чаров агабыз, Зейнеп Жунусова эжекебиз жана ошондой эле Адылбек Мамаев агайларыбыз бизде конокто. Маанайыңыздар жакшыбы? Эми биз сиздерди көп эле суроолорубуз менен кыйнай бербестен дагы бир чыгарма сураналы деп Амирбек агайдан бир чыгарма сураналы, мүмкүн болсо аткарып берсеңиз дегендей. Рыспак Салыктан ушундай бир чыгармасын аткарып бересиз, агай кел. Өрүңөр бүтпөсүн, түгөнбөсүн. Эми аягында эркин микрофон, жалпы эл журтка, жакындарга, бала бакырага салам жолдоп кайрылуу этсеңер болот. Ооба. Сизден баштайлыбы агай? Же эжеке сизден? Ошо эли журт аман болсун. Молчулук, токчулук болсун, заманыбыз тынч болсун, основной. Бардыгы тынч болсо биз бактылуубуз, бардык жашоочуларчы. Анан ырда ойноп, күлүп жүргөнгө жеткирсин Алла Таалам бизди. Бала чакабыз менен, башыгабыз менен, балдар тынч бололу. Ошол жакшылыктарды каалайм, дайым жакшылыктар менен ырыскылаш бололу, ойногонго, ырдаганга, басканга, турганга шериктеш бололу, ошентип жүрө берели.
жакшылыктарды каалайм. Айтканыңыз келсин. Келиңиздер агайлар, эми сиздер. Эми ошо кыргыз калкын жумурай жүрүп, биринчиден ушу эл журтубуз ден соолуктуу болсун, андай тополоң болбосун, согуш болбосун, аманчылыкта, тынччылыкта, токчулук, молчулукта жашайлы. Ошо эми элдин деле талабы ушул, эми өнүккөн мамлекеттердин катарына кошулалы деген ниет ушу. Рахмат. Агай келиңиз. Эми урматтуу кыргыз элим, сиздерди келе жаткан Ноорuz майрамыңыздар менен чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Жаз айы бүчүр байлап баг дарактар карасаң кайтып келет канаттуулар. Элестер орун алып жүрөктөрдөн кулпунуп жүрө берсин кыргызстандыктар демекчи. Дайыма ушу кыргыз элим кулпунуп кулпулуу жүрө берсин. Элимде тынчтык, амандык болсун. Ушу аксакалдарыбыз, апаларыбыз бар болсун. Силердин ушул Ош телестудияңарга дагы береке пейиз берип, дайыма ошо алдыңкы телестудиядан болуп жүрө берсин. Чын жүрөгүбүздөн каалайбыз, тилектешпиз. Рахмат. Бар болуңуздар. Сиздер айтмакчы амандык болсун. Үй бүлөңүздөрдө тынччылык, бакубатчылык, жакшылыктар өкүм сүрсүн. Буюрса, кайрадан сиздер менен ушул үйүздө көрүшөбүз деген жакшы бир арзу тилектерибиз орундалсын. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, биз болсо эфирдеги сапарыбызды улантабыз. Дал ушул мүнөттөрдө балким дасторкон четинде жакындарыңыздар менен даам сызып отурган болсоңуздар, тамагыңыздар даамдуу болсун дейбиз дагы. Биз дасторкон ажары түрмөгүнө карай сапардыктабыз.